Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан менет көрсөтүүсү жана сиздер менен мен Жазгүл Кудайбердиева. Бүгүнкү каарманыбыздын жумуш күнү таңкы саат 4-тө башталат. Анткени жүргүнчүлөрдү жумушуна жана көздөгөн жерине убагында жеткирүү маанилүү. Сөз 12 жылдан бери жүргүнчүлөрдү ташып иштеген айдоочу Бектуров Майрамбек жөнүндө болуп жатат. Демек, урматтуу көрүүчү, бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушул 18 автобустун айдоочусу туурасында болот. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Şunda biz her bir reis sayın, her bir kürük sayın. Şunu düşüp, konечныйыбызга токтоп, автобустун эки жагын карайбыз, дөңгөлөктөрүн карайбыз. Капотты ачып, бир сыйра, чтоб ар бир кürük сайын, ар ордундагы маяккан жокпу, ремень үзүлгөн жокпу, суу аккан жокпу деп ушуларын карап, бир сыйра текшерип карап айдап турабыз. Чтоб кайрати конечныйга чейин уверенно өзүңө сарсана болбой. Автобусын текшерип жаткан Майрамбек Бектуров. Ал 12 жылдан бери айдоочулук кесипти аркалайт. 18 автобустун айдоочусу үчүн коопсуздук башкорунда. Анткени жүргүнчүлөрүн коопсуз жеткирүү милдетин алган. Автобустун айдоочусу болуш үчүн биринчиден айдоочу өзү токтоо болуш керек, нервтенбеш керек, сак болуш керек. Ар дайым качан болсо да даяр болуш керек. Ар кандай коопсуздук бар. Эми бул жүк тарткан жокпуз, эми эл тартып аткандан кийин ар бир элдин коопсуздугун кармаш керек, сакташ керек да. Эл менен бирдикте иштеш керек. Эл менен сылык мамиледе болуш керек. Ошондо иш жүрөт деп ойлойм. Бирөө жакшы көрөт темирди, бирөө көрөт жакшы көрөт, мисалы топурак лайды жакшы көрөт да. Мен өзүм сүйгөн кесибим ушул темир. Ушул темир түз жүрүп, коос жүрсө, тың жүрсө, убара болбой, жолдо калбай, майсай болбой, тың эле болсоң жакшы эле болуш керек деп ойлойм өзүм. Ушул азыркы ситуацияда ковидте көбүнчө ар бир токтогон сайын антисептик менен ушу элдер кармаган ручкаларды бир сүрмөй, ар бир дишлер кармап түшкөн жерлерин сүрүп тазалап коюп турабыз. Бул азыркы учурда кырдаалга жараша ошол бир сыйра сүрөбүз, карайбыз, эки жагын карайбыз. Убакыт болуп калды уже, кайра линияга чыгып кете беребиз. Мына убакыт болуп калды, кайра экинчи күнүккө кетип бартам. Şu mayaktan 18'in bir konечныйы, bir жак konечныйы биздин Кызылтуу Исмайыл айылына чейин барабыз. Эми айдоочулук жумушум боюнча мен бул автобуска чейин айдоочу болуп жүргөм. Мурунда органда иштегем. Азыр 2009-тан бери ушул Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасында эмгектенем айдоочу болуп. Азырдан мен ушул 18 автобустун 18 линиянын бригадиримин. Автобустарыбыз эскиргенине карабастан ушу элдерге аракет кылып атабыз. Эми 1,5 саатта биз көп эл менен аралашканда убакыт кандай өтүп кеткенин байкабай калабыз. Жол алыс, бул жерден элдин көптүгүнөн билинбей калат да, биздин убакыт канча убакыт кетип атканын эле. Ошо биз чыгып аткан убакыт тияка барганда билебиз, что 1,5 саат кетет. Эми бизде бул Маевкадан чыкканда көбүнчө эң эле точкабыз Ош базар, 4-көр больница, элдин болгон эле жери биз алып кетчү. Bir şehir içindegidey eldir girip çıkpayt bizde, misалы центрдагыдай. Түшкө чейин шаарга ташып келмейт, түштөн кийин уже айылга ташып баштайбыз да. Береклат жок bizde. Эми ошол коопсуздукта эң биринчи биздин ичиндеги элдин коопсуздугун сакташ керек да. Ошо шопурдун экилигөсүн ишенип бартат да.
Ошого да биз даяр болушубуз керек да. Ар кандай кокустук болушу мүмкүн. Ар кандай бирөө чыга калабы, бирөө чуркап чыга калабы, чтоб шопур алдын ала байкаш керек да. Кудай сактасын, бул болсун андай эле. Элде эле ар кандай кишилер бар. Кызуусу бар, мазысы бар, түшүнүктүүсү бар, түшүнбөгөн адам бар дегендей. Ошолор менен баары менен тил табышып иштеш биздин милдет. Ар бири менен кырылышып уруша берсең, кечке чейин билбейм, адам деле уже чыдабай калат болуш керек кечке чейин. Кечинде бирок жумуштан баргандан кийин кадимки эле адам чарчайт. Физический дагы, нервный да чарчайбыз да. Арабызда өз кесибин сүйүп, берилүү менен иштегендердин санарбын. Алардын катарында 18-ci автобустун айдоочусу Майрамбек Бектуров да бар. Бүгүнкү каарманыбыз жүргүнчүлөр менен тил табышып иштөөнү эп көрөт. Ошондуктан ар бир жүргүнчүгө сылык мамиле жасаганга аракет кылат. Кээде эле кичинекей класстын балдары түшүп калат, чуручу болуп, ошондо акырынга деп айта албайсың да. Анан ошол жерден баягы кызыктырып, кана ким 5 алды азыр бекер алып кетем. Азыр 2-5 алгандарга мен азыр 5 сом берем деп коем. Эми ошо балдар эле таанып калыптыр ушу. Жолукканда байке мен 5 албадым, мынаке деп көтөрүп. Балдардын кызыкчылыгы бул, кызыктырып. Ызычуу эмес да, чырычуу болбойт балдар, бири-бирин угуп. Кээде бир 10 чакты бала 5 көргөзүп калат. Беришке туура келет, анда тыйнарын берип коем кээде. Кээде тамашалап коем, ким 2 алса 20 сом берем десем, анда деле бар да арасында. Мен алгам деп, ошо 20 сом алыш үчүн. Эми ал балдардын кызыктырыш эле эмеси да. Ортосо жылышып койсоңуздар бери. Кызыл туу айылынын тарихи башка, жол киреси. Кызыл туунуку башка, күн туунуку башка. Күн тууга чейинки тарих башка. Ошон үчүн биз Ош базарынан кирип атканда бияктан киргизип, акчаны каяка чейин барып, каяка деп ала албайбыз. Чыгып атканда гана ошо белгилүү бизге. Күн тууга чыгат 10 сом алабыз. Кызыл тууга чыгат 17 сом алабыз. Кызыл тууга чейинкисин 8 сомдон алабыз. Кайра артына келатканда астынан киргизебиз. Кызыл туудан жалаң 17 сомдон алабыз. Күн туудан да келген астынан кирет 10 сомдон алабыз. Андан бери келсе 8 сомдон алабыз. Чтоб эгер баарын тегинде жүктөп алганда, бияка келип түшкөндө ким кызыл туу, ким күн тууда ар биринен сурай албайбыз да. Жол киренин баасы разный да. Ошон үчүн артынан көбүнчө айылды суратканда артынан киргизип, айылдан чыкканда алдынан киргизип, эсе расчет кылабыз. Ай, молодец. Жүргүнчүлөрдүн жылуу сөзү, алардын ыраазычылыгы айдоочуну кубантат. Аларды көздөгөн жерине аман эсен жеткиргенине ыраазы. Жолуңар ачык болсун. Жакшы. Жаңы автобустан эме көрүн келдик. Рахмат. Боосу бек болуп, мындай автобустарды көп жүрсө экен 2 киши. Буйруса болот. Урматтуу теле көрүүчүлөр, көрсөтүүнүн алкагында мен дагы мына ушул 18-ci автобус менен чогуу жүргүнчүлөр менен келдим. 1,5 саат аралыгында Маевкадан жол артып, анан күн туудагы эң акыркы аялдамага келдик. Демек, 1,5 саатта Маевкадан күн туунун эң акыркы аялдамасына келдик да. Бул саат аралыгы сизге кандай өтөт да? Эми бул саат аралыгы биринчиден бизге эң биринчи жол коопсуздугунан коркобуз. Ошону абайлайбыз. Экинчиден эл менен иштешибизде, сылык мамиледе, ичиндеги элдерди коопсуздугун сакташ, убагында жеткириш биздин милдет. 1,5 саат убакыт эми ушу эл менен ушу жеткизип, түшүрүп отуруп, ушу кандай өтүп кеткенди билинбей калат. Сиз мына ушул өзүңүздүн жумушуңузду эмне үчүн жакшы көрөсүз? Эмне үчүн сизди айдоочулук кесип өзүнө тартып турат?
Мен билбейм кандай экен, баягы колдон келген жумуш ушул болуш керек. Муну айдоочулукта биз мектепте Союз кесипте ошону мектепте бүтөөр менен окуткан. Военный тартипте ошондон кийин ошо айдоочулук менен келатам. Ортодо ар кандай жумуштар болду, бирок бул автобус келгенден баштап ушул жерде иштеген 11 жыл болду. 2009-жылдан бери иштеп келем. Өлкө башчысынан атайын ардак баракча алдым деп айтып калдыңыз эле. Кандай баракча, эмне себептен алдыңыз? Мага кызык болуп жатат. Ал биздин баардык жерде белгилүү, бул COVID-19 пандемияга ошондо карантиндин убагында биздин автобустар биз күн түн дебей ушу аэропорттон, органдарда, роботларда күн түн дебей жем-чегиздин карамагында иштедик. Ошонун өзүнө ошо патриотизм деп туруп биздин балдарда дагы ардак грамоталар берди, бирок ошо биздин жетекчи мэриядан ошо мага бериштер. Ошол жерде көзөмөлдү көбүрөөк кылганбыз. Мен жанымда да бир 8-чи марштын бригадир бар эле, экөөбүз аябай көп иш кылганбыз балдар үчүн. Аракет кылдык эл ичинде, эми пандемиянын убагында жатпастан, коркпостон ошол элди тарттык. Россиядан ар кайсы мамлекеттен келип атты биздин өзүбүздүн жарандар, ошолордун баарын тосуп аэропорттон ташып аттык да. Органдарда, роботларда, карантинде жана посттордо ошолорго таратып автобустар иштедик. Круглосуточно иштеген күндөрүбүз болду. Жолуңуз шыдыр болсун, дайыма жүргүнчүлөрдү өз убагында жумушуна, көздөгөн жерине жеткирип жүрө бериңиз. Ишиңизге болсо ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Өз кесибин сүйгөн айдоочу жүргүнчү ташып иштегенине нараазы болгон эмес. Тескерисинче ак эмгеги менен үй бүлөсүн багып, мээнеткеч инсандардын катарына кошулгандыгына сүйүнөт. Өз мээнетин көр деп коет, ошонун үзүрүн көр деген сөз да. Ошол өзүң мээнетиң, өзүң үзүрүң, ошол тапканың, ошол иштегениң баары ошо өзүң мээнетиң. Тапкан балаң баксаң да ошо сенин мээнетиң деп айтат. Баккан малды баксаң да бул өзүң мээнетиң. Эмне жасасаң да өзүң мээнетиң ошол, ушундай түшүнөм да. Автобустун айдоочусу болгонго чейин алгач айдоочу токтоо жана сабырдуу мүнөз болуш керек. Андан сырткары айдоочу жалгыз өзүнүн гана эмес, мына ушул автобуста отурган жалпы жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун мойнуна алат. Демек, урматтуу көрүүчү, бүгүнкү көрсөтүүдөн биз айдоочулардын дагы түмөн түшүгүнө күбө болдук. Көрсөтүүнүн жүрүшүндө айдоочуларга жалпы жүргүнчүлөрдүн атынан ыраазычылык билдирбесек болот деп ишенем. Мына ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарабыз. Кайрадан эфир аркылуу жолугушуп, дагы бир мээнеткеч инсандын жумушу менен таанышканча аман туруңуздар.